Ош мамлекеттик университетинде кадимки студенттердей аудиторияга отуруп окуп жаткандар райондун акимдери жана шаарлардын мэрлери. Окутуунун экинчи тайпасында Ош, Баткен жана Жалал-Абад облустарынын жергиликтүү администрацияларынын жетекчилери билимин өркүндөтүп жатат. Биринчи тайпаны окутуу Бишкекте өткөрүлгөн. Эми чынын айтыш керек, биз ошо чарбалык жумуштар менен көп алек болгондугуна байланыштуу көптөгөн мыйзамдар, көптөгөн ушул укуктук женемдик актылар кабыл алынып атат. Президенттин жарлыгынын негизинде бүт Кыргызстан боюнча АТР да өзүнүн ишин аяктады. АТРдин бүткөндөн кийин көптөгөн көйгөйлүү маселелер да бар. Ошол 4 күндөгү тематикалар ошол АТРге байланыштуу, бюджетке инвестиция тартуу боюнча, штаттык бирликтер боюнча, андан тышкары жанакындай муниципалдык ишканалар түзүү боюнча бардык бизге керектүү темалардын баары койгон экен. Ошон үчүн бизге бул чындыгында керектүү деп эсептейбиз. Учурда биздин Кыргызстан мамлекетибиз дагы мына көп баягы эл аралык милдеттери да бар. Ошо милдеттердин арасында биз башкарган ошол региондордо же болбосо шаарларда, аймактарда ошол нерселерди дагы элдин баягы жашоосуна, элдин жашоосуна бир жакшылык, өзүнүн баягы ыңгайлуу шарт түзүү боюнча эмгегибизди биз таасирлүүлүгүн күчөтүүсүн бул сөзсүз түрдө мындай окуулар болуш керек деп ойлойм да мен. Окутууну президенттин тапшырмасы менен мамлекеттик кызмат жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу иштери боюнча агенттиги уюштурган. Анткени өлкөнү өнүктүрүүдө кадрларды азыркы заман чакырыктарына ылайык даярдоо талабы турат. Сырткары болсо өзүңөр мынакей билесиңер, искусственный интеллекттин бүгүнкү күндө бүт жерде уже пайда болду. Бүгүнкү күндө искусственный интеллект менен уже биздин балдарыбыз школда болсо, биздин школда окуган окуучулар баардыгы уже колдонуп калышты. Бүгүнкү күндө биздин акимдер дагы муну так билиш керек. Анткени искусственный интеллектке тапшырманы кандай койсоң, алсак ошентип жооп берет да. Бирок ошол эле учурда анан кийин ошондагы мынакей өз мисалы районга, шаарыңа мынакей спецификага жараштуу адаптацияны кылып беришет. Ошондо бүгүнкү күндө биз мынакей биздин окутууга алып чыгып атабыз. Мыйзамга ылайык ар бир 3 жылда мамлекеттик кызматкерлер сөзсүз түрдө квалификациясын жогорулатып туруу зарыл. Себеби бул алардын карьерасын өсүшүнө кереги тийип, аймактардагы маселелерди чечүүдө жана адилеттүү чечимдерди кабыл алууда пайдасы чоң. Жетекчилерди президентке караштуу мамлекеттик башкаруу академиясынын окутуучулары окутууда. Себеп дегенде ошол каражаттарды табуунун жолу, инвестицияларды тартуу, мына ошол темалар камтылган, социалдык, экономикалык өнүгүү программаларын кантип түзүш керек жана ошол социалдык өнүгүү программаларын түзгөндөн кийин аларды долбоорлоштуруп кантип иш алып барыш керек. Мына ошонун баардыгы тең ошол бүгүнкү болуп жаткан окуулардын ишин алкагында жүрүүчү курстар эсептелинет. Окутуу жалпы 4 күнгө созулат. Акимдер бөлөк, шаар мэрлери өзүнчө окутулуп жатат. Жыйынтыгы тест жана эссе түрүндө чыгарылат. Натыйжа президенттин администрациясына жиберилип, ага жараша чечимдер кабыл алынмакчы. Зыйнат Ибраимова, Уран Адишев, ЛТР, Ош шаары.